Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү класстык сабагыбызга кош келдиңер. Маанайыңар кандай? Бүгүнкү класстык сабагыбыздын темасы кыргыз элинин улуттук кийимдери. Кыргыз эли улуу байыркы элдердин бири. Ар бир элдин өзгөчөлүгүн билдирген, кылымдан кылымга, атадан балага өтө турган тарыхтын, маданияттын бөлүгү бул улуттук кийим. Кыргыздын ар бир кийимдери өзгөчө маанилерди камтыйт. Наристелердин кийими ороо чулгоосу. Наристелердин кийимдеринин бычылышы жөнөкөй жана окшош болгон. Бала басканга чейин кыз эркек дебей, ороо чулгоодон сырткары ыңгайлуу, жылуу кийимдерди кийгизишкен. Кыргызда ымыркайга 40 күн болгондо 40-ын чыгаруу деген каада бар. Бул күнгө карата баланын энеси ага өзгөчө кийимди, атайын ырым кылып, айылдагы көп балалуу, кадыр барктуу, каары адамдардын эски кийимдеринин кесиндисинен чогултуп кошуп, көйнөк тиккен. Ымыркайга арналган бул кийимдин жакасы жок болот. Тигиши сыртына карап, ийинден ийинге чейин узатасынан тигилип, боо менен бүчүлөнгөн. Ошол эле күнү айылдын байбичелери баланын карын чачын, тырмактарын алып 40 кашык сууга киринтет. Андан соң баягы энеси даярдаган 40 курак көйнөктү кийгизип, биринчи жолу бешикке бөлөгөн. Бул ырымда кездемелердин кесиндилери касиеттүү деп эсептелген. Кыз баланын кийими көп учурда түрдүү, шуру, күмүш седеп топчулар жана ар кандай тумарлар менен кооздолгон. Топу же тебетейине үкүнүн канатын тагып коюшкан. Элдик ишеним боюнча үкүнүн канаттары тумар аларды жаман көз, жаман сөздөн сактап келген. Көбүнчө кызыл, күлгүн түстөр колдонулган. Кээ бир маалыматка таянсак, ак түстөгү көйнөктөрдү да кийишкен. Көпчүлүк кыздардын көйнөктөрү кебезден токулган кездемелерден тигилсе, колунда барлардын кыздары жибек кездемелүү көйнөк кийишкен. Кемселдин элге тараган аталышы чыптама. Кыз келиндер болжол менен 1930-жылдан баштап көйнөктүн тышынан кемсел деп аталган жеңи чолок кийим кие баштайт. Секелек кыздар менен селкилердики жакасы жок болуп тигилип, седеп топчулар менен жыш кооздолгон. Кемселдин көпчүлүккө тараган аталышы чыптама. Жаш кыздардын кемселинин түсү кызыл, күлгүн сыяктуу ачык болот. Аялдардын сырт кийимдеринин бири чапан. Бойго жеткен кызга чапанды атайын арнап баалуу кездемеден тигип берип, кийин ал кийимди кыздын себине кошулган. Селкинин кийип турган чапаны жибек кездемеден жасалган, төшүнө күмүш кооздуктар тагылган. Турмушка чыккандан кийин кыздын кийими өзгөрөт. Ал эле эмес, чачынын өрүлүшү, баш кийими дагы алмашкан. Секелек кезинде беш көкүл чач өрдүрүп, тебетей кийип жүргөн кыздын чачы турмушка узап жатканда эки бөлүнүп өрүлүп, ата-энесинин төрүнөн шөкүлө кийип жыгат. Шөкүлө кыз турмушка узап жатканда кийле турчу конус түрүндөгү баш кийим. Күйөөгө тийгенден кийин келин шөкүлөнү 5-6 күнгө чейин башынан түшүргөн эмес, андан соң сиңдилерине деп төркүнүнө берип жиберген. Шөкүлө ак кийизден жасалып, кызыл баркыт капталган. Төбөсүнө капталына тооз куштун канаттары тагылган. Жаакты жаапкан бөлүгүнө кундуздун териси бастырылып, маржан чегерилген. Күйөөгө тийгенден кийин келин элечек кие баштайт. Анын жашаган аймагына жана уруусуна жараша, кээде төркүнү ороп узатса, айрым учурда барган жерине ороткон. Кээ бир маалыматтарда элечекти биринчи баласы төрөлгөндөн тарта кийген деген да божомолдор бар. Бул баш кийимди аял өмүр өткөнчө кийген. Кышы жайы дебей, башынан түшүрбөй, үй жумуштарын жасоодо, ал тургай таруу майдалаганда дагы дайыма кийип жүрүшкөн. Ээсинин көзү өткөндөн кийин элечекти кездемесин кепинге колдонушкан. Илгери күйөөсү өлгөндөрдүн элечегинин ээк алмайын бошотуп, кыргагына кара чүпүрөк байлап, кара жоолук жаап коюшкан. Кара кийди деген түшүнүк ээк алмайынын бошошу менен түшүндүрүлгөн. Маркумдун ашы өткөн соң каралуу аялга төркүнү жаңы тигилген кийимдерди кийгизип, элечегин кайрадан орогон. Бул каада ээлгин бүтөдү деп аталат. Аялдардын кийиминде географиялык жана климаттык шартка жараша аймактык өзгөчөлүктөр болгон. Түштүк аймактарда күн ысык болгондуктан элечеги сорогой болуп, үстүнө сөзсүз дурия жолук жабылган. Алар күндөн сактап турган. Кеп такыянын алды ачык болгон. Анткен менен кеп такыя кийип, ага кошумча ээк алмай оролгон тарыхый сүрөт дагы бар. Ал эми көйнөктөрү ачык түстөгү кездемелерден тигилген. Чачкап түштүк аймактарда элечектин бир бөлүгү болуп эсептелген. Аны кеп такыя, баш кеп деп да аташат. Ал башты толугу менен жаап, маңдайы түз болот.
Ал эми түндүк аймактардагы аялдардын элечектеринин дээрлик баардыгында ээк алмайы бар. Ал сууктан, шамалдан сактап турат. Аялдардын көйнөктөрү бир өңчөй жана узун болгон. Аялдардын көйнөктөрү кыздардыкы сымал эле кенен, капталына кыйык салынып тигилип, жеңи колун жаап, этеги кызыл ашка жеткен. Болгону төрөгөндөн кийин бала эмизүүгө ылайыктап, аялдын көйнөгүнүн жакасы өзгөрөт. Тагыраагы туура жакадан узун жакага өткөн. 19-кылымда мындай жакалуу көйнөк Кыргызстандын баардык аймагында болгон. Көйнөктүн жакасына кооздолгон, саймаланган кошумча жака көктөп тагылчу. Ал өңүр жана узун жака деп аталат. Экөө бири-бирине такыр окшошпойт. Өңүрдү Кыргызстандын баардык аймагындагы аялдар тагынса, узун жака түштүк аймакка гана кездешкен. Өңүр саймаланып, түзүлүшү трапеция түрүндө болсо, узун жака жибек жиптен согулуп, үстү саймаланып, ага күмүш тегерекчелер уучуна чачы тагылган. Бул коңшу элдердин таасиринен улам келген кийимдин кошумча бөлүгү. Өңүрдү өлкөнүн түндүгүндө турмушка чыккандан баштап 3 балалуу болгонго чейин тагынчу. Ал эми түштүк аймагында узун жаканы өмүр бою көйнөктөн түшүрүшкөн эмес. Белдемчи аял төрөгөндөн кийин кие турган кийим. Ал юбка сыяктуу белден ылдый тагылат. Ыңгайлуу жана жылуу. Көп учурда белдемчи кара түстөгү таз баркыт, чый баркыт, нооту, трайке, лампу көңдүү кездемелерден тигишкен. Белдемчинин аймак аралык түрлөрү көп. Аны көп учурда келиндин өз энеси жээн көрдү же бешик тоюнда алып барган. Бул кийимдин артыкчылыгы суукта, көчмөн турмуш шартында өтө ыңгайлуу болгон. Ал ат үстүндө жүрүүдө, сыртта, боз үйдүн ичинде, үй кызматын жасаганда суук тийүүдөн, ооруп калуудан сактаган. Кош бойлуу келиндин көйнөгү кенен тигилип, белдемчинин бели курсактан ылдый жагынан өткөрүлүп байлануусу зарыл. Ал курсакты көтөрүп, түйүлдүктүн өйдө жайгашуусуна жардам берип, бойдон түшүү коркунучун алдын алат. Чач ууштукту аял өмүр бою тагынган. Аял турмушка узагандан баштап, эки өрүм чачынын учуна чач ууштук тагына баштайт. Чач ууштуктун жасалышы жана аталышы Кыргызстандын аймактарында ар башкача. Күмүштөн жасалган чач ууштук оор болгондуктан, аны тагынган аял боюн түз кармап жүргөн. Аялдардын кийимин жасалгасыз элестетүү мүмкүн эмес. Зер буюмдарды көлөмүнө жараша күнүмдүк турмушта, тойдо, көчүп конууда тагынышкан. Коздуктардын ичинде чачка, төшкө, моюнга, кулакка, колго тагылчулары да бар. Мисалы кичине кыздан байбичелерге чейин чапан, чыптамаларына күмүш топчуларды тагып, сөйкө, билерик сөзсүз болгон. Зер буюм көбүн эсе таберик катары энеден кызга өткөн. Кээде кызына арналган атасы зергерлерге атайын кооздук жасаткан. Салттуу кыргыз кийимдеринин негизин койдун, эчкинин, төөнүн жүндөрү түзгөн. Аялдар жөнөкөй току, согуу жолу менен бир нече түстөгү кездемелерди жасашкан. Токулган кездемелерден көбүнчө сырт кийимдер тигилсе, өсүмдүктүн булаасынан, пахтадан жасалган кездемеден көйнөк кийишкен. Мындан сырткары коңшу өлкөлөр менен соода сатык алмашуу жолдору менен кездеме алып турушкан. Көйнөктүн сыртынан сөзсүз түрдө кемсел кийип, белдерине белдемчи тагынып, буттарында маасы көлөч болгон. Жилек деп аталган сырт кийимди аялдар да, эркектер да кийишкен. Кээ биринин жакасы бар болсо, айрымдарына кошулган эмес. Абдан ыңгайлуу, жеңил сырт кийим. Байыркы заманда кездеме аз болгондуктан түрлөп деле кийим кийишкен эмес экен. Көп учурда кийимдин жаңысын сыйга, тойго, көчкө деп алып койгон. Чапанды күн суукта аялдар да, эркектер да киет. Бири-биринин кездемеси түсүнөн бир аз айырмаланып турат. Аялдардыкында ачык өңдөр көп. Чапандар көбүнчө пашайы, сатин, нооту, бөз, мата, трейке өңдүү кездемеден тигилип, ичине жүн, кебес салып, жука кездемелерден иштелет. Кээ бир чапандар шырылып тигилет. Кыргызда териден тигилген ичик деген дагы бир сырт кийим бар. Аны түрдүү терилердин сыртын кездемеден сырттап тигишкен. Көп учурда ызгар суукта кийилет. Оокаттуу кыргыздардын ичиктери түлкү, киш, карышкыр жана башка жаныбарлардын терисинен жасалса, карапайым калктыкы көрпө менен иштелет. Аялдардын ичиктеринин сырткы кездемесинин түсү ачыгыраак, ал эми эркектерге каралжын түстөр колдонулуп келет. Мындай ичиктерди оокаттуу кишилердин аялдарынын гана кийүүгө шарты болгон.
Мезгил, доор алмашкан сайын кийим да өзгөргөн. Жыл өткөн сайын аялдардын сырт кийимдеринин түзүлүшү да, кездемеси да өзгөрө баштайт. Ал алынып келген кездемелерден көз каранды болгон. 1920-жылдардын баш чендеринде тукабадан тигилген пальто сымал чапандар пайда боло баштаган. Мындай чапандардын кыскасын келтече деп аташса, кээ аймакта узун кемсел деп коюшкан. Кыргыздын салттуу кийими, анын ичинен аялдардыкы ар дайым ажайып, кооз. Азыркы учурда деле оюу чийме түшүрүлгөн кийизден жасалган көйнөк, чапандар модада айланып, кымбат бааланат. Ал эми эркектердин улуттук кийимдери дагы өзгөчө. Алсак, калпактын түрлөрү: бала калпак, жигит калпак, мырза калпак, бакай калпак, киш калпак, хан калпак, айчыктуу тилик калпак, туюк калпак. Бала калпак төбөсү жапыс, чекеси чий баркыт менен капталган, жөнөкөй оюу түшүрүлгөн, чачыгы кийиздин өзүнөн жасалган калпак. Ал эми жигит калпак төбөсү өтө бийик эмес, чекеси баркыт менен капталып, кооздолуп, оюу түшүрүлгөн, кооз чачыктуу калпак. Мырза калпак төбөсү бийигирээк, чекеси баркыт менен капталган, маңдай жагы мырзалык белгини билгизген, оюу менен көрктөлгөн, чачыктуу калпак. Ал эми бакай калпак төбөсү бийик, чекеси жазы, улуттун төрөсүн билгизген өзгөчө оюу белгилери бар. Кийген адам алыстан эле эл ичинен көрүнгөн көрктүү калпак. Тебетейдин түрү: тебетей эң көп кийилген, жалпыга бирдей баш кийим. Ал тигилишине жараша эркектердин жаш өзгөчөлүгүн аныктайт. Мисалы, бала тебетей кайруусу аз, сыйда көрпөдөн тигилген. Тестиерлердин тебетейи кайруусу аз, ал дагы сыйда көрпөдөн тигилген. Уландардын тебетейи, мырза тебетей, казанбак тебетей — бул карыялардын тебетейи. Кара көрпөдөн, сүлөөсүндүн, түлкүнүн терисинен тигилген, кара баркыт сыртталган. Киш тебетей кундуздан тигилген, төбөсү чачыктуу, эл башкарган бийлер кийчү сыйлуу тебетей. Жыгалуу бөрк, бриллиант чөгөрүлгөн, үкүсү бар, падышалар, хандар, бектер кийип жүрүүчү тебетей. Тебетейдин эң барктуусу жана маалуусу. Малакай түктүү жылбырска көрпө иштелип тигилген, жеңил баш кийим. Аны карыялар түндө жатаарда башын сууктан сактоо үчүн кийишкен. Малакайды мал баккандар да жеңил баш кийим катары кийишкен. Эркектердин сырт кийимдеринин аталыштары: ак күбө, бадана, жегойбоз, чепкен жашы, суп чепкен, чапан, ичик, тон, кементай, кемсел, кандагай шым, папик, белдемчи, илепис тон, сепил тон, супа тон, жагалы тон. Ар бир тондун өзүнүн тигилиши, өзгөчөлүктөрү менен бири-биринен айырмаланып турган. Кыргыздардын салттуу турмушунда кийимге карата бир катар эрежелер сакталган. Кийимди жерге таштоого, баш кийимге отурууга, аны ыргытууга, баштан чечип белекке берүүгө жана сырт кийимди желбегей жамынууга жаштарга жол берилген эмес. Адамдын көркү чүпүрөк дегендей, адамдын ажары, ички дүйнөсү, сырткы келбети айкалышып туруу керек. Кийимди аздиктеп кийип жүрүү биздин милдетибиз. Кыргыздын улуттук кийимдерин унутпашыбыз зарыл. Кийимдерди таза сактап, көркөмдүү кийүүгө жана кийинки муундарга өткөрүп берүү ар бирибиздин милдетибиз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.